Казакстанда кыргыз жигит унаасынын ичине жатып алып уктамыш болгондугу үчүн 10 суткага камалды. Буга сиздин ой пикириңиз кандай? Дрон менен тартышып, кыргыз-тажик чек арасынын тосуу иштери өтө каттуу жүрүп жатканын көрүүгө болот. Жер силкинүү. Кыргызстандын аймагында бүгүн жер титирөө катталды. Жаш окуучу балдар атасынын унаасын уурдап чыгып, оодарылып кетишкен. Ата кекелиңизчи оодарылып кеттим деп жатканын угууга болот. Окуя Казакстан өлкөсүндө болгон. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына койдо кырган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ne iş çağa geldi dedi? İşin aldığında ana dedim bar yerden silip gitmiş. Şey gibi oturup. Yani maçta işleyen olacak aslında maya akıp gittiler. May turadım. Özür aşkar yerler var mı? Уктамыш болуп жатып алган Алматыда кыргызстандык жаран 10 күнгө камалды. Алматыда полиция мыйзамдуу талаптарга баш ийбеген чет элик жаранды кармады деп жазат полиция Казакстан. Патрулдук милиция кыргызстандык номерлуу БМВ үлгүсүндөгү унааны токтоткон. Унааны коңшу өлкөнүн жараны айдап бара жаткан. Айдоочу полициянын мыйзамдуу талабын аткаруудан баш тартып, эшиктерди бекитип, уктап жаткандай тур көрсөтүп, отургучка жатып алган. Анын жүрүм туруму ачыктан ачык мыйзамды сыйлабагандык, полициянын буйругуна баш ийбегендик катары бааланган. Автоунаа коңшу республикада катталганы белгилүү болду. Бул унаа чейин Алматы шаарында жол кыймылын бир нече жолу олуттуу бузганы аныкталган. Айып бул жалпы 404 000 теңгени түздү деп айтылат маалыматта. Автоунаа атайын убактылуу кармоочу жайга коюлган. Айдоочу полициянын талаптарына баш ийбеген үчүн жоопкерчиликке тартылды. Сот кылмышкерди 10 суткага камакка алуу чечимин чыгарган. Кыргызстан Тажикстан менен чектешкен тилкеге тикенектүү зым тартууда. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы тилкеде инженердик тосмолорду орнотуу иштери кызуу жүрүп жатат. Учурда 30 чакырымга жакын тосмолор курулду. УКМКнын чек ара кызматынын маалыматына караганда Баткен облусунда 314 590 метрди түзгөн Кыргыз-тажик чек арасында зым тосмолорду орнотуу иштери жалпы көлөмдүн 9,74%ын түздү. Тактап айтканда 30 638 метр аралыкка тосмолор коюлган. Алардын ичинде 8900 метри кадимки тикенектүү зым, 22 539 метри экоза зымы, 90 метри 3D тосмосу. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Индияда нөшөрлөп жааган жамгырдан 50дөн ашуун адам каза болду. Индиянын Химачал Прадеш штатында нөшөрлөгөн жамгырдан кеминде 51 адам каза болуп, 22 адам дайынсыз болууда. Бул тууралуу Казинформ кабарлады. Маалыматка караганда 204 үй жабыркап, анын 22си толугу менен талкаланган. Ошондой эле 84 имарат, анын ичинде дүкөндөр, үйлөр жана жумушчулардын үйлөрү жабыркаган. Сел, жер көчкү чагылган жана жол кырсыктарынан жалпы 51 адам каза болуп, 103 киши жаракат алды деп айтылат маалыматта. Японияда бир жумада дээрлик 900 жер титирөө катталды. Япониянын Токара аралында бир жумада дээрлик 900 жер титирөө катталды. Бул тууралуу Казинформ Япониянын метеорологиялык агенттигинин маалыматына таянуу менен жазды. Маалыматка караганда көчүү 5,5 балга жеткен эң күчтүү жер титирөө 2-июлда күндүз катталган. Олуттуу кыйроолор тууралуу маалымат жок, бирок тургундарга катуу жер титирөөлөр болушу мүмкүн экендиги эскертилип, эвакуацияга даярдануу сунушталды. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча бир суткадагы эң көп жер титирөө 183 23-июнда болгон. Андан кийин активдүүлүк төмөндөп, бирок айдын аягында кайра жогорулаган. 29-июнда 98, 30-июнда 62 жер титирөө катталган. Аталган аймакта жалпысынан 700дөй адам жашайт. Маалымат үчүн, Япония 4 тектоникалык плитанын кошулган жеринде жайгашкан жана жыл сайын 1500дөй жер титирөөнү башынан өткөрөт.
Өлкөнүн түштүгүндө жер силкинди. Бүгүн 3-июлда күнү саат 11:17 Кыргызстандын аймагында күчү 2,5 балдык жер титрөө катталды. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институту маалымдагандай, жер титрөөнүн очогу Шоро Башат айылынан 2 чакырым түштүк чыгышта, Жыланды айылынан 3 чакырым түштүк батышта, Кызыл Маяк айылынан 4 чакырым батышта, Өзгөн шаарынан 4 чакырым түндүк батышта жайгашкан. Кыргызстандын калктуу пункттарында Шоро Башат, Жыланды, Кызыл Маяк, Өзгөн шаарында жер титрөө 2,5 балга сезилген. Ош шаарында Ленин көчөсү Алымбек Татка деп аталды. Ош шаарындагы Борбордук Ленин көчөсүнүн аталышы өзгөртүлдү. Бүгүн шаардык кеңештин сессиясында мэр Жеңишбек Токторбаевдин сунушу колду таап, көчөгө Алымбек Татканын ысымы ыйгарылды. Муниципалитеттин маалыматына ылайык, бул чечим тарыхый инсандарды урматтоо жана көчөлөрдүн аталышын улуттук баалуулуктарга ылайык келтирүү максатын көздөйт. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Менин атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөй элек. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Водительское удостоверение. Так как у вас имеется административный штраф на сумму 404 тысячи тенге. Ознакомьтесь, пожалуйста. Для выписки разрешения мне необходимы ваши документы. Вот сейчас на данный момент проверяют фотографии, что попал. Наличие неоплаченных штрафов. Госномер водителя. Сумма составляет 404 тысячи тенге. В ходе дальнейших административных действий в плане извещения административных штрафов и уплаты водитель отказывается предоставлять водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, на что он сейчас будет оповещен согласно статье 667 о неуполнении законных требований сотрудника полиции. Водитель, смотрите, у вас имеется административный штраф, вы отказываетесь предоставлять свое водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства инспектору для выписки вами извещения. Согласно 667 статье, за неуполнение законных требований сотрудника на вас составится административный протокол. Я вас об этом оповещаю, извещаю. Будьте любезны, предоставьте именем закона действительно так ваше водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства. Восток чистый был. Полная машина ДТП, что нет. Понял. Руки передайте. Будьте любезны, руки передайте. 691. Капитан Назарбеков. Вот мы. Где находитесь? 691? Можете не снимать его, можете так ознакомиться. Р-19 подъезжали, как поняли, 123 что